Тип жана анын шам чырагы. 2-бөлүм. Кээ бир үрөндөр жакшы топуракка түшүп, түшүм берди. Матай 13:8. Дүйшөмбү күнү эртең менен Тип Леви көзүн жаңы ачканда күн кыйла көтөрүлүп калган эле. Уфи, баарынан тажадым, деди ал чойлуп керилип жатып. Эртең менен кайра турушуң керек болсо кечинде жаткандын эмне пайдасы бар? Ал ушинтип күңкүлдөп, керебетинен араң түштү да, бир нече мүнөттөн кийин тармалдашкан, саксайган чачтарын тарап коюу оюна да келбестен, кечээ чечкен кийимдерин кие баштады. Анын керебети да өзүнө окшоп, уйпаланган, кир, чачык эле жана негизи эле бөлмөнүн ичи бири-бирине шайкеш болуп тургандай. Сапырылган чаң, шалакылык жана жакырлык бул туракка толук бийлик жүргүзүп алган көрүнөт. Тип ар кайсы жери сынган, тик тепкич менен ашканага түштү. Бул бөлмөнүн абалы аябай начар эле. Бурчта дуалга такай коюлган столдун 3 буту мына сынайын деп эле араң турат. Анын үстүнө салынган дастаркон качандыр бир кезде аппак болсо керек. Эми анын өңүн ажыратып болбойт. Ушул столдун үстүндө Тип менен анын эжесинин эртең мененки тамагы турат. Столдун үстүнө чымындар үймөлөктөшүп алган. Күндүн жана күйүп жаткан мештин ысыгынан улам, бөлмөнүн ичи адам чыдап тура алгыс ысык. Мештин үстүнө бир нерсе бышырып жаткан апасы аны: турдуңбу деги? Түшкө чейин уктай турган болдуң го? Чоң ойгонуңа карабай кечке уктайсың. Кантип уялбайсың билбейм. Мен биякта сен курсаңды ойлоп, отун жарып, суу ташып жатам, деп тосуп алды. Сен жалгыз мен үчүн эле тамак бышырып жаткан жоксуң да, турабы? Күңкүлдөдү Тип. Атам кайда? Сен жаңы эле келген жакта. Мен ушундай жашоодон силердин баарыңардан аябай тажап бүттүм. Анан апасы ал жапкычы менен желпинип калды. Байкуш аял жүдөө, ачуусу чукулдай көрүнөт. Бирок чынында ал жаман деле аял эмес болчу. Бул бечара эне бүгүн эртең менен кандай кыйналганын Тип билсе гана. Чынында ал күйөөсүнүн ушуга чейин уктап жатканына эч ачууланган эмес. Тескерисинче, түнү бою кыйналып жатып, эми гана тынч алып, уктап кеткенине сүйүнүп жаткан. Өзү болсо таң заардан эле туруп, денеси от менен жалын болуп жаткан күйөөсүнүн чекесине компресс коюп, жаздыгын оңдоп, бир жагынан ыйлап оорулуунун тынчын албасын деп, ымыркай баласын терметип жаткан. Жок, Леви айым чынында эле начар апа эмес эле, бирок ошол таңда ал өзгөчө чарчап турган. Ал өзүнүн тентек, жалкоо уулу жөнүндө, орой, эң баш кызы жөнүндө, ден соолугу чың, жакшы, бирок анын көп убактысын алган ымыркайы жөнүндө жана күйөөсүнүн ичер суусу аз калганы жөнүндө кечке ойлонгон эле. Бирок бул тууралуу эч качан айтчу эмес. Ушул бүлөнү багуу милдети жалгыз анын мойнунда болчу. Ал ар кимдин майда чүйдө иштерин жасап акча тапчу. Анын жардам бере турган эч кимиси жок эле. Ошондуктан анын оройлугу жана баласына кылган анчалык калыс эмес мамилеси да таң калыштуу эмес эле. Коңшу бөлмөдөн чыккан баланын үнү анын оюн бузуп жиберди. Алардын үйү оорулуунун бөлмөсүнөн, Типтин кичинекей бөлмөсүнөн жана ушул тырнактай бурч менен ашканадан турчу. Леви айым күйөөсү жаткан бөлмөнү жалт карады. Ал үйдүн эшиги жабык эле. «Мария!» деп кыйкырды аял. «Баланы терметип койсоң болбойбу?» «Ооба, терметип койсоң эле басылып калса гана», деди Мария. «Колуңдан келсе терметип көрбөйсүңбү? Басылар бекен». Анын сөздөрүн бекемдегидей бала мурдагыдан катуураак ыйлай баштады. Акыры таптакыр эле кыйкыра баштаганда апасы чуркап келүүгө аргасыз болду. «Кандай кыз экениңди билбейм. Терметип койсоң бир нерсе болосуңбу? Атаң түнү менен кыйналып жатып, жаңы эле көзү илинди. Сага болсо баары бир». «Терметип эле жатам», деди Мария ачуулана. «Бирок мунун басылар түрү жок». Ошол учурда ашкана тараптан бир нерсе кулап түшкөндөй болду. Леви айым баласын бооруна кыскан бойдон чуркап жөнөдү. Тип апасынын жоктугунан пайдаланып, нанды чоң кесип алып май сүйкөйүн деп колун сунуп баратып, кокустан чыканагы менен кофейниктү түртүп алыптыр. Кофейник жерге түшүп,
күрөң көлчүктүн үстүнө калкыган майда сыныктарга айланып калыптыр. Байкуш эне чыдамы түгөнүп Типке кыйкырды. Тип, мектебиңе жөнөчү. Кайда жүрсөң да жөн жүрбөйсүң мага жумушту көбөйтүп. Кечке чейин көзүмө көрүнбөй жогол эртерээк. Тип нанына май сүйкөп алганга үлгүрүп, шапкесин алды да ашканадан зуу койду. Сабак башталганга чейин 1 саат бар эле. Негизи ал кере эле кечке өз каалаганын кылса болмок. Анткени ал мектепке баргысы келген күнү гана барчу. Тип чоң, терең көрмөн жээгиндеги өзүнүн жакшы көргөн жерине бет алды. Ал бул жерге отуруп алып, кыялданганды, ойногонду жакшы көрчү. Ал жыгылган бактын үстүнө жаңы эле отурайын деп жатса, жол менен келе жаткан бирөөнүн дабышын угуп калды. Ким болду экен деп кызыга кылчая карап, сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберип, ордунан тура калды. Пери эже, сиз бул жакка кайдан келип калдыңыз? Мен да сага так эле ушул суроону берейин деп жаткам, деп жылмайды Пери. Мен мектепке бара жаткам. Бирок азыр эрте негизи. Дагы көп убакыт бар го. Мен шаардын четинде жашаган бир оорулуунун акыбалын сурап келгени баргам. Ошол жактан келе жатам. Көлмөнүн жээги сонун, салкын да экен. Сен жакшы жер таап алыпсың, Тип. Мен сенин жаныңа бир аз отуруп эс алып алайынчы, макулбу? Тип кубанганынан кызарып кетти. Бир аз ары жылды. Элестетсең, Пери кийимдери жыртык, кир Типтин жанына отургандан уялбайт экен. Анан калса, алар жолдун четинде отуруп алышкан. Экөөнү элдин баары көрүшү мүмкүн эле да. Тип, тапшырмаларыңдын баарын аткардың беле? Сен чачыңды бүгүн тараган эмес окшойсуң, Тип уяла манжаларын кармалап калды. Ал эч нерсе дей албай калды. Мындай нерсе анда чанда болчу. Акыры ал шаша-буша: "Мен сизден бир нерсе сурайын дедим эле", деди. Сурай кой. Тип күнгө чагылышып жылт-жылт эткен толкундарга көз жиберип, ойлуу отурду. Камыштын үстүндө көгүш инелик учуп баратат. Жылтылдаган суу үстүнөн ары бери кайкыган чабалекейлердин канаттары сууга мына тийгенде эле абдан жапыз учушат. Шаардан чыккан коңгуроонун үнү алыстан угулат. Типтин жүрөгү кандайдыр кубанычка бөлөнө. Пери эже, шахтерлордун топурак басып калган жөнүндөгү окуя чын эле болгонбу? Деп сурады. Ооба, чын эле болуп өткөн окуя, Тип. Куткарылып калган адамдардын баары жакшы, чынчыл адамдар болушканбы? Алар эч кандай жамандык кылышкан эмеспи? Сен эмнеге антип ойлоп жатасың? Алардын арасында аракты жакшы көргөн адамдар да бар эле, начар иштерди кылып жүргөн адамдар да бар эле. Бирок ошол ажайып жол менен аман калышкандан кийин алардын көбүнүн жашоосу өзгөргөн. Алар ошол азаптуу күтүү сааттарында көзгө сайса көрүнгүс караңгылык, ансыз жарык болбой турган бир жарыкты таанышты. Сен бак дарактар менен курчалган чоң үйү бар Минтурн мырзаны тааныйсың да, Ал дагы ошол шахтерлордун арасында болчу. Ал ошол кезде жалкоо, ара кеч киши болгон. Минтурн мырзабы? Тип таң калганынан оозун ачып калды. Мен негизи Кудай жакшы гана адамдарды коргоп жүрөт деп ойлочумун. Тиги жаман, ара кеч, ушундай адамдар дагы жакшы адамга айланып калышы мүмкүнбү? Албетте, Тип. Эгер ал буга чейинки жашоосун таштап, жашоосун толугу менен Кудай Теңирге тапшырса, ал кадыр барктуу адам болуп калышы мүмкүн, толук мүмкүн. Ал эми ошол шахтерлордун арасындагы жаш, жеңил ойлуу жигиттер болсо, ошол окуядан кийин жашоолорун түп тамырынан бери өзгөртүп, оң жолго түшүштү. Типтин көздөрү жайнап кетти. О, Пери эже, сен элдин баары жакшы көрүп, сыйлап турганы сон болуш керек, Айрыкча сен мурун жалкоо болуп жүрүп эле бир күнү ушундай болуп калсаң. Бирок бул баарынын эле колунан келе бербейт болуш керек, Мисалы, мен эч качан кадыр баркка ээ боло алмак эмесмин. Ооба, Тип, башкалар деле эч качан сыйга татыктуу боло алышмак эмес. Жан дүйнөсүн өзгөртүү адамдын колунан келе турган иш эмес. Жараткандын жардамы болбосо болбойт. Адам Кудайдан момундук менен суранганда,
ал адамга жардам бере алат. Тип ийиндерин куушуруп койду. Ал мага окшогон балага да жардам бере алабы? Тип ордунан шарт тура калды. Коңгуроо кагылып жатат. Мен мектепке кетишим керек. Жакшы калыңыз, переже, деп жылаң аяк буттары менен дызылдап чуркап жөнөдү.